Эгерде Ирина Юрьевнанын логикасына таянсак, анда жылына бирден жогорку кеңештин төрагасын камап турушубуз керек. Себеби мындай, биз жакында бюджетти бекиттик 156 миллиард сом. Ошолор министрликтерге бөлүнөт, жолго бөлүнөт, мектепке бөлүнөт. Ана имподромдо жегендей, тарых музейинен жегендей, онкологиялык больницадан жегендей жешет. Түздөн түз жегендер бар. Ана ошого төрага жооп береби? Мына логикасынын деңгээли. Экинчи, анын логикасына таянсак, 120 депутаттын барын камаш керек. Себеби биз келгенден бери 2 жылда 46 келишимге кол койдук. 1 миллиард 960 миллион доллар. Бул кеңеш. Кимиңер гарантия бере аласыңар, ошондон бир тиын желбейт деп. Кимиңер гарантия бере аласыңар? Желет. Бирок ага жогорку кеңеш эмес. Андайынки тендерлик комиссия, андайынки түстөн түз министрликтер, эң көп кредит алган транспорт министрлиги, энергетика министрлиги жооп бериш керек. Үчүнчү логика. Мен колдоп бергеним чын. 9 сентябрь 2013 жыл президенттин өкүлү келди, 3 күндөн кийин сенземин келатат деди. Тарыхый документке кол коюш керек деди. Мен ошондо кол койбосом, мен өзүмдү Кыргызстандын душманы катары эсептемекмин. Ошончо акча менен келатса президент. Аны ошого комитеттин төрагасы катары мен каршы болсом, мен жейт деп кол койгон жокмун да. Төртүнчүсү, көбү түшүнбөй атат. Бул эл аралык келишим, бул базалык келишим. Биз бюджетти кабыл атпайбызбы? Ошол сыяктуу элестетип эле. Андан кийинки келишим, Лаврова кол койгон финансылык келишим, Абазов кол койгон техникалык келишим. Биякта 120 энергетик жок, 120 финансист жок. Ошолор жооп берет. Алар кредиттик келишимге кол койгон и финансылык техникалык келишимге кол койгон. Ошолор адистер. Ошолор мойнуна алат, ошолор ошону ишке ашырат. Акыркысы 3 окуу жөнүндө айткан, мага чейин да, комитеттин төрагасы болгонго чейин да, мен иштегенде да, мен кеткенден кийин да, силер азыр кол коесуздар, 5 лидер фракция алып келсе, кол койбоско аргаңар жок. Айтып көргүлөчү бир фактыны. Лидер фракциялар алып келди, биз кол койгон жокпуз деп. Бул жөнү асылуу, саясатташтыруу, себеби ада дегенде азыркы президенттен ушуга байланышкан факт издешти, таба алган жок. Анан президенттин иниси ошондой спикер экен, ошону жабыштырабыз деп атат. Бул жөн эле багы көө жабууда. Ошон үчүн бул саясатташуу өтпөйт, а дүйнөдө парламенттик эл аралык декларация бар. Депутат өз жакта өзү берген добуш үчүн жооп бербейт. Кылган иш үчүн жооп берет.